Монголияда чума чыкты. Россия коркунучта. Монголиянын жан-жаныбарлардын инфекциясын иликтей турган борбору мөөнөтсүз карантин жарыялады деп билдирди Централ Азия агенттиги. Аймакта карантин режими 29-июндан баштап киргизилген. 27 жаштагы эркек киши менен жаш кыз ооруканага түшкөндөн кийин чаралар көрүлө баштаган. Азыр экөөнүн тең абалы өтө оор. Жаш кыз 60 адам менен тыгыз карым-катнашта, 400 киши менен кыйыр байланышта болгону белгилүү болду. Алардын бубон чумасын жуктуруп алышкан себеби Монголиянын тургундары сууурдун чийки этин жешкен. Чек аралаш мамлекет катары биринчи кезекте Россия коркунучта. Эске сала кетсек, 2019-жылдын күзүндө Кытайдын ички Монголия автономдук районунда бубон чумасы катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктоосуна караганда, эгерде ооруну өз убагында дарылап калбаса, бубон чумасы чоң адамды 24 саатка жеткирбей өлүмгө алып келет. Бубон бездин сезгениши. Булак аргумент KG. Анжелика, кайдагы шайлоону айтып жатасыңар? Бир күндө 33 өлүм катталып жатса. Ырчы Анжелика жогорку кеңешке буруттардын шайлоо боюнча өз оюн билдирди. Бир күндө 33 өлүм. Бул согуш, катуу согуш. Көзгө көрүнбөгөн душман. Кайдагы шайлоону сүйлөп жатасыңар? Бизге элүү реалдуу жүрөгү бар эл адамдары керек. Кыргызстанга партиялык система туура келбейт окшойт. Бир мандаттык система туура болот го. Оюңуз кандай? Булак аргумент KG.